берген эмгек натыйжа. Тессат. Бул биздин мекендештер иштеп чыккан Кыргызстандагы жарыялардын жаңы кызматы. Тиркемеден сиз өзүңүз каалаган нерсеңизди, кийим, унаа же батир болобу оңой эле сатып же сатып алсаңыз болот. Ошондой эле өзүңүздүн кызматыңызды сунуштап, жумуш издесеңиз болот. Мисалы сиз комуз сатып алайын деп атасыз. Жөн гана телефонду алабыз, Тессат тиркемесине кирип, издөө деген жерге комуз деп жазабыз. Мына комуз сиздин колуңузда. Тиркемени Play Market жана App Store'дон акысыз жүктөп алыңыз. Карызга барып келдиңби? Бардым, барсам дарбазасынан итин чыгарып куалап эле. Берери бар бекенде. Мен эртең мен докторго барып келдим. Не, жарабай калыпсыңбы? Мен нормальный адам больницага барбайт да докторго. Мен мисалы бир эле жолу прививка жана мантуч, ошону алганы баргам, атак жок. Доктор айтып атат, эс ал деп. Нервиңди эс алып дейт. Не, тамакка тузду аз салгандан чарчап атасыңбы? Кандайча тузду аз салгандан? Элдин катындары чарчабай эле, эчтеке болбой эле, нормально жүрүшпөйбү? Сага эмне болду? Мага эч нерсе болгон жок. Үйдүн жумуштарын кылып атам, эшикте малыңды карап атам, балдарымды карап атам. Өздөрүнөн өздөрү эле каралып атыптырбы? Мен айтып аткан жокмун, доктор айтып атат. Не, доктор экөөңө салып эмне деп атам? Бир нерсе десе, бир нерсе десин. Болбосо, азыр Турцияга, Дубайга деле арзандатуу болот бир. Ошол жака барып келсек деле болмок. Мен таптым. Тапканы да 100% арзандатуу менен таптым. Каяк? Кашка сууга кайненеңдикине. Өзүң барып кашка сууга кайненең. Ал жака сен жок, путевка жок да мага. Койчу. Чын айтып атам. Ич чайыңдан көргүчү. Чын эле доктор экөөңө салым берип атам. Бирок доктор деле мээң жек негизичи. Бир эс алгандан кийин ал деле чарчатат. Кел андан көрө доктор-покторду бере жөнүнө жашайбыз, кандай дейсиң? Айсулуу. 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 Эй. Кайда Айсулуу? Кайсы Айсулуу? Жоң эле Айсулуу, Айсулуу, Айсулуу деп ойлоп атпадың беле? Сен биртике отпуска алып эс албасаң болбой калыпсың, айнып калыпсың. Аны? Кайсы Айсулууну айтып атасың? Жаңы эле Айсулуу деп атпадың беле? Анда мындай кылалы, кел. Мен до конца көрүп алайын түшүмдү. Анан мен сага айтып берем, Айсулуу. 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 Эй, кет. Кетей, мен аялым сүйөм, эй. Куя албайсың ошентип айткандан. Чоң эле кишини. Мен аялым иттей сон, мощный, идеал. Алтын да, чиркин мындай катынга жеткен да бар, жетпеген да бар да. Мен еще кайненем менен да аябай сыймам эле дем. Жөн эле коелчу. Болбойт, чоң киши менен алдынткенин уят эле нерсе да уяттай болуш керек да. Аябай күчтүү аял да. Акчаны да көп кетирбейт, экономдойт. Мени ойлойт, түшүнүктүү. Элдин катындарына окшоп штрафтарды толтуруп койбойт. Машинени сүзбөйт, чийбейт. Тей сонун катын бар да негизчи. Сүйөм го сүйөм. Болот. 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 Эй. Эй. Кайсы болот? Кайсы болот? Кайсы болот айтып атасың жантан бери? Болот деген жок, мен уктай берчи. Эй, өлмүштөн бери айт, кайсы болот деп атасың дейм. Болот деген жок, мен. Болот деп атпайсың жантан бери. Ой, түшүмө сен кепсиң. Оң колуңа 12-нчи iPhone, сол колуңа пылесос көтөрүп, жаным туган күнүңө подаркам болобу деп. Болот деп аттым да. Мастанданмачы, эй. Кайсы болот дейм?
болот деп атпайм, мага 12 менен неме пылесос подарка кылсаң болот мага. Анда мындай кыл, ошо подарканы ар бир болотуң бирден алып келип берсин, макулбу? Давай. Карганча эле кызганып жүрө бер. Түшүңө, өңүмө, кроватька да кызганбайсыңбы? Жапты жаным, бер. Болуп туруп иштейм азыр. Ай, могуну карасаң. Кече эле карагам маникюрга. Маникюр эмес, эми карап кой. Татуажыңда карагам да. Эми карап койсоң болобу, жалдыратпай. Эмнесин көрбөй жүттүм, баарын эле билем да. С макияжа, без макияжа, со стрелками, без стрелками. Эми Атабеков менен түшкөн сүрөтүмдү карап кой деп атам го. Охо! Сүрөт эле эмес, Атабековдун менде өзүнүн номери да бар. Не үйүңү сатып аттыр? Жок ой. Экрандан башкача көрүнөт го. Жанынан көрсөң ушунчалык сылык, жөнөкөй, сыпа жигит экен да, машинасын тарс этип сүзүп кеткенде. Мен тамакты карап келейин. Азыр сени без макияжа кыламай каттым. Жаным, келдиңби? Келдими? Кандай келип алдың? Жумуштан баары жакшыбы? Не болду? Зарплата бүгүн эмес. Жаман тоздум. Ай, жок, жакшы эле. Жанагы жолдо пробка болуп калса эле маанайың түшүп эле жаман келчиң эле. Пробка жок эле, жакшы эле келдиңби? Бүгүн воскресенье каякта пробка? Машинаң жакшы эле? Бар. Машина сонун эле. Бензин баардык ордунда эле. Бензин менен ишиң кандай сен бензин менен? Жок эми, аз болуп калса деле бензиним азайып калыптыр. Куюп келейин дечиң эле го. Бензин жакшы болуп калсын. Мен куям да, сен куймак болоюң. Ден соолугуң кандай, жакшыбы? Эшикте суук болуп атат, мындай суук тийип температура болгон жоксуңбу? Баары ордунда элеби? Кудайга шүгүр. Ой, бүгүн атайын сен жакшы көргөн манты жасап койгом, жана аш кабак менен жакшы көрөсүң го. Байкем не удастасың сен? Ой, баардык ордунда эле, кандай мээ болуп атасың? Жок, мындай странно болуп атат да. Манты кайнап калды. Анан жана сен жакшы көргөн оливье бар го, жаңы жылдын астында. Ошону дагы бышырып даярдап койдум. Оливье бул эмне, пранкпы? Эч кандай пранк эмес, жаным. Мен сен жумушта өзүң мындай жумуш кылып чарчап келатсаң, анан үйдө мен мынтип тосом болбойт да. Сен жакшынтай тамак кылып тосом. Мен түшүндүм. Сен понять простить көрүпсүң, Ой, каяктагы понять простить айтасың. Жаным, анан керекчечи. Бир күнү футбол жакшы көрөсүң го? Жана досторуң балдын баарын чакырып үйгө, залга плов кылып берейин, бир вечеринка кылып футбол көрбөйсүңөр? Жакында Спартак менен Барселона ойнойт дейт. То есть биз плов жеп алып вечеринка кылабыз менин алкаш досторум менен. Жок, сен сопсон досторуң бар да, жан демим эле. Ооба, жана футболду жакшы көргөн сопсон досторуң бар го. Спартакты жакшы көрсөң го? Мен Спартакты да жакшы көрөм бе? Ооба. Ошону да билесиң. Ооба, анан өткөндөгү жанагы көрдүң беле? Акыры башка жакшы көрдүң эле го. Ошонун гонорары алып сага сатып алып койдум, эртең жумушка ошону кийип бар. Сен лама пальто алган атпсың, Кайдагы лама пальто? Сен жанымда болсоң, лама пальтонун мага эмне кереги бар? Чорный касса баштапсың 5 катын менен, Кайдагы чорный кассаны айтасың? Мындай эле? Жок, мындай болбойт, жүрөк сыкпай айтчы. Ай, сен жүрөгүң сыгылбасын, жаным. Сен иштеп эле мен. Азыр өлүп калам, айтчы бол мындай эле жөн. Ай, мен өлүп калмаган элем. Таң калыштуу болуп атат, айтчы мындай эле. Эмне болуп атат? Акчабы? Ай, эч нерсе болгон жок. Айылдан апам шаарга келем дейт конокко. Келсе келипти, туш үчүн ушундай шоу программа кыласың. Ай, бир-эки күнгө келбейт экен. Бир жумага жүрө берсин, кайра өзүм жеткизип коем. Бир жумага эмес, айылдагы үйдү сатып анан. Бишкектен там карап берип койсо, анан эч кандай проблема. Жок, экөөбүз менен чогуу жашайт экен. Жеп пиво алып келе берейин азыр. Агынан алып кел да лучше. Магазинге барып келе алайын, ай чолпонго. Нур чолпонго да бара бер. Ошолор менен жаша. Кандай ошолор менен? Балдарос менен ашып, мен алдымдагы кеттим. Сен айтчы жолпоң. Стоп! Психолог байке, өзүңүз көрдүңүз, Эртеден кечке чейин ичет, алкаш достору менен бирге. Анан адамды ашатып сөгөт. Кантип жашоо болсун анан? Мына. Мындан сизге айтып эмне кереги бар? Өзүңүз көрүп атпайсызбы, туурабы? Негизи сөгүнбөйүн эле дейм, негизичи жакшынакай эле жүргүн келет, анан мунун тамагын жеп атканда эле тамагы тилди кычтып сөгүндүрүп да простачы. Мен деле бөпөлөтүп, жакшынакай эркелетип, көкөлөтүп жашагым келет эл катары элечи. Качандан бери бапесте бөбөлүп калдың эле? Сен нормальный продукт алып келсең, мен сага нормальный тамак кылып беремби? Кандай нормальный продукт? Сен көчөдө жүрүп картошкадан башка эмне алып келесиң үйгө? Пияз, картошка. Свекланын баарын эле алып келдиресиң го? Свеклаңды башка бирөөгө алып барып жүргөн жоксуңбу сен? Сен үйгө свекла алып кел элексиң.
Кудайым-ай, тоо кылдым. Ушу негизи аялдарга жакшылык жакпайт. Жакшылык жакпайт. Кожо өзүң жакшылык кылбагандан кийин жакшылыктын жысын деле айтпай эле койчу сен, пожалуйста. Мен түшүндүм. Силердин үй бүлөңөрдөгү акыбал синдром Маргошина деп аталат. Бул синдром деген экөөңөрдүн бири-бириңерге болгон сый урматыңардын кетип калганы да. Мисалы үчүн сиз акыркы жолу качан жубайыңызга жылуу сөз арнап, бир мындай комплимент айттыңыз эле? Бул комплиментти кызсын да билбейт. Алгандан бери комплиментти кызсын да айтып көргөн эмес. Каякта комплимент анан? Допустим, сулуусуң, биякты карап айтайынчы. Допускать этпей сүйлө, макулбу? Кандай допускать этпей сүйлө? Ушундай эле допускать этпей сүйлө. Бияка келип алып кыйын болбой. Шапкаңды, кепкаңды түз кийип алып, анан нормально сүйлөчү мага. Мен түшүндүм. Экөөңөрдүн мамилеңерди чыңдаш үчүн экөөңөр бир айда бири-бириңерди көрбөй турушуңар керек экен да. Ошондо бири-бириңерге болгон сүйүүңөр артып, бири-бириңерге болгон мамилеңер күчөп, ошондо мындай ынтымакка келесиңер да экөөңөрчү. Буну мен өмүр бою көрбөгөнгө даярмын, билесизби? Өмүр бою көрбөгөнгө даярмын. Болгону банкта кредитибиз бар болчу. Ал кредитти сага айтпай эле акырына төлөп койгом, жана продуктту жебегениң себеби ошондон болчу. Жакында иши премия алмакмын, сени Турцияга эл катары алып барып келейин десе, аркаңан кетесиң да. Турцияга алып барып келейин дедиң беле? Мына бир айга жетпей эле экөөңөрдүн мамилеңер жакшы боло баштады. Негизи бул сүйүү деген аябай ыйык нерсе да. Бири-бириңердин мамилеңерди, бири-бириңердин сүйүүңөрдү мындай чыңдап туруш үчүн бири-бириңерди сыйлап, урматтап, жылуу сөз айтып, жылмайып тосуп алып, жакшы тамак жасап, сөгүнбөй, сыйлап турушуңар керек да негизи. Бекеринен айтылган эмес да, сүйүү деген сүйүү эмес эринден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден деп. Экөөңөрдөн 30 000 сом. Канча? Senin üçüncün bari valla. Sen çikolata. Kanday şunday. Özüm psikolog gelip psikosolog şuradasın da. Ben tavayım desem olmaz. Ben tiki dostuma ne 100 gram içittirle psikolog kızlar ne? Бишкектеги экологиялык коркунуч жарандарды өзгөчө тынчсыздандырат. Шаардын экологиялык абалын жакшыртуу үчүн Эмгек партиясынын программасында таштандыларды сорттоо маданиятын өнүктүрүү жана айлана чөйрөгө зыян келтирбестен шаардын жашоосун камсыз кылуу каралган. Биздин башкы максатыбыз жаңылануучу энергия булактарын жана транспорттун туруктуу түрлөрүн колдонууга көмөктөшүү. Ышсыз Бишкек мамлекеттик программасын демилгелөө. Жөнүнө ээрчип жүрө бересиң. Кандайча жөнүнө ээрчип жүрө бересиң? Көйнөк алайынбы мен? Көйнөгүң толтурат да тойго кийгенге. Анын бардыгын тойго кийип койгон, элдин бардыгы көрүп койгон. Баягыларың менен бара берсең эмне болот? Сүрөткө түшүп койгом анын баарын. Болбойсуң. Алып берсең алып бер, нормально жардамдашсаң жардамдаш, болбосо мен профессиональный могул жерде консультанттарга кайрылам. Сен ар дайым эле ушундайсың. Ээрчип жүрө берип кандырооздор болуп кеттим, болчу. Кандай болот экен? Сонун жарашты, ала бер ошону. Жок, эже жарашпай калды. Боюңузду да кичке көрсөтүп коет экен, өңү дагы келишпей калды сизге. Жок, башка эмне кийип көрбөйсүзбү? Башка кийип көрөйүнбү? Ооба, башка. Бирок материалы жакшы экен да. Мейли анда. Кандай экен? Охо, мен аялым ушундай эле. Сон болду. Жок, окшошпой калды. Вообще сизди толук көрсөтүп коет экен, эже. Вообще аябай эле мындай өңүңүздү ачпай калды да. Башка кийип көрөйүнбү? Башка эмне кийип Эмне кылайын? Эми профессионалдар айтып атпайбы. Мейли анда башка кийип көрөйүн, Болчу, кандай экен? Сен прям Малика Дина турбайсың бе? Жок, эже, бул көйнөк сизде аябай эле узун болуп калды бул көйнөкчү. Тойго барса чалынып кулап түшөсүздөр эле. Башка эмне кийбейсизби? Өңүңүздү да ачпай атат бул көйнөк. Бирок мындай узун жакшыбы дейм да, тойдо мындай. Чалынып түшөсүз азыр көйнөктөн. Аябай эле узун. Башкасын кийип көрөйүн анда, Мына Жарашат болуш керек, Жакшы экен. Жок, эже, фасону сизге келишпейт экен, чын. Улуу аялдардай болуп калдысыз да, чын. Койчу, бардыгы эле жарашпай атат. Мага жакшы эле көрүнөт. Башка эмне кийбейсизби? мага жакты. Жарашкан эле болуп атат эми.
Кечкеге өлчүдөн экен, а? Жок эже, пижамада болуп калбады бул. Жок, слишком открытый болуп калды. Жок эже, болбойт бул. Болой деп, Эй, ама эчтик алган жоксуң? Жок, бүгүн жакшы болбой калды ошо. Жакпай койду го. Мен алып берейин эле дедим, жакшы эле. Профессионалдардын көз карашы менен кийинбедикпи? Сиз аябай сонун мыкты перспективдүү сатуучу экенсиз. Рахмат. Просто алып берип деле коймок, банчалык деле жмот эмесмин. Тиги толтура көйнөкчү үйдөчү. 6-7 көйнөгү бар. Анан кошумчага жетпей атсепти экономдош керек болду да. Ооба, түшүнөм. Анан кийин мен жок жалгыз келип калса деле ошентип кое берсеңиз. Макул эми. Сотрудничество партнер, а? Хорошо, макул. Келип туруңуздар. Макул. Ой, кандай келдиңер? Жакшыбы? Жакшы, шүгүр, акырын. Силер внезапно чалып калдыңар да, бул Аяшың деген черный пятница болуп ошондо келдик да, эмесчи? Ой, биз дагы ошо тиги ойдо жок болду санам. Ооба, шеф не десе ошол болот экен, ошо. Жакшы. Эптеп эле келе калдык, аз тамак бышагасын. Ой, жакшы, шашпай отуруп. Мен балам. Зыңкыйган жигит болгон турбайбы? Молодец. Танцыга барып атат, бибери болом дейт. Келгиле. Кел алды. Бул болсо Аяш атаң экөөбүз Вьетнамда чогуу служба кылганбыз. Аты таң атар. Айшта, Оу, жүрсөңүз, каяка? комнатамды көрсөтөйүн. Не болду? Айшта, айсыз мага акча бербейсизби? Өсүп калдың, мороженое алып же деп. Ооба. Канча бересиз? 200 берейин? 200 берсеңиз эчтекеге жетпейт. 500 берсеңиз макул. Макул берейин, жүр. Бияктан эле бербейсизби? Билесиз да, тияк барсак, акчамды үйдөгүлөр алып алышат. Макул берейин. На. Жүр. Ой, балаң аябай шустрый болуп чоңойтур я, кимиңер тарткан? Шефчтардан да. Ошо, жүргөн жумшак эле киши. ошондой тартты да. Ошо, буйруса, бул эми чоңойсо, экөөбүз куда болсок жакшы болот. Аделишканы алып берсек буга. Менин кызым болот, эмнеге болбосун, но? Айшта, Оу. жүрсөңүз, Каяка? дай бир оюнчук көрсөтөйүн. Кайрабы? Айшта, сиз кайсы кызыңызды айтасыз? Улуу кызымды? Аделяны да. Сүрөтү бар, көрсөтсөңүз. Ооба. Мына сүрөт. Дагы сүрөтү барбы? Мына. Жок, болбойт. Башка кызыңыз бар да, Кичүү кызым бар да. Мына. Бул болот. Бул кичинекей да. Өсөт да, мен деле ойноп күлүп алайын. Ото. Басыңыз. Балама жактың окшойсуң. Тындырбай эле экскурсия кылып атат сени. Буйса Аделя сонун келин болот. Жок, Аделяны эмес. Кичүү кызымды алып берели, кичүүмдү. Ой, кичүү кызың чоңойгуча бул карып кетпейби? Балаңар бир аз кичине чоңой өзүнчө ойноп күлүп алсын да. Бул чоңой эле да, жакшынакай эле. Аделисканы эле алабыз. Ошол мага иттей жагат, экөөбүз кичинекей кезден бери да таанышпыз да. Балам? Ата, жүрсөңүз? Үйдө деле ушундай көп жүрбөсөң ушундай болуп калат экен да, балаң шустрый болгонун билбей калат экенсиң да. Так, кичүүсү болсо кичүүсү. Эмне кылабыз? Жаштар сүйүшүп атса биз эчтеке кыла албайт экенбиз да баягы. Биз эми келини жылуу чайын эле ичип турсак, балам. Шакатын кетейин. Келгиле. Столго карагыла. Аяшкаңар немени плов бышырып атат, пловду тим эле катырат да. Атаң көрөм, өзүмдүн аяшым качып экен. Келги, силер да кандай? Жакшы эле. Ой, биз баягыдай эле жатабыз. Салондон колу бошобойт. Мен баягы үйдө көксей жеп эле жатам. Иш керек да. Тилек, сабагын жасадыңбы? Ооба, мам. Бүгүн атаң ата-энелер чогулушуна бармак.
О, Мен комнатамды жыйнадым, сабак окудум. молодец балам деген. Менин балам ушундай азаматта акылдуу. Мам, сизге эмне болду? Атаңдын машинасын чийип албадымбы? Андан көрөкчү тез-тезден мага жардам берчи. Жаным, келдиңби? Үйдүн кожоюну элеси. Сага ысык тамак жасап койгом. Же чай ичесиңби? Жок, аппетит жок азды. Пробкалардын эч жака жетишпей, бунун собраниясына жетишпей алдым. Собранияга дагыбы? Мен анда PUBG ойнай берейин. Машинанын оң жагын бирөө чийип кетти, байкаган жоксуң? Ким чийген? Походу мен өзүм эле чийип алган окшойм, а? Ке, тамак койсоң койчу. Эмне өзүң колуң жокпу? Коюп ичпейсиңби? Бир күнү собранияга барбасам эле ушундай болуп калам, ба? Уф, жакшы болбоду, байкабай калбадыбы. Bu video registratörü arka kanıp durdurat. Mugallimden öğrenmez, bundan açan süreç koyun. Жаным, ысык тамак даяр, азыр кое тур. Азыр кылам сабакты.